10 бөлім. Мөр басқандар булар болду. Хахалия уулу Некемия, Тиршата жана Ситкия, Серая, Азария, Джеремия, Пашкур, Амария, Малкия, Хатуш, Шебания, Малух, Харим, Меремот, Обадия, Даниэль, Гиптон, Барух, Мешулам, Абия, Миямин, Мазия, Билгай, Шемая. Булар ыйык кызмат кылуучулар. Лебилер Азания уулу Жешуя, Хейнадат уулдарынан Бинуй, Кадмиел. Алардын бир туугандары Шебания, Одия, Келита, Пелая, Ханан, Миха, Рехоб, Хашабия, Закур, Шейребия, Шебания, Одия, Бани, Бенуну. Эл башчылар Парош, Пахат Мааб, Эйлам, Зату, Бани, Буни, Азгат, Бейбай, Адония, Бигбай, Адин, Атеир, Хиския, Азур, Одия, Хашум, Бейцай, Хариб, Анатот, Нейбай, Махпияш, Мешулам, Хейзер, Мешейзабел, Садок, Джадуя, Пелатия, Ханан, Аная, Ошуя, Ханания, Хашуб, Алокеиш, Пилха, Шобек, Рехум, Хашабна, Маасея, Акия, Ханан, Анан, Малух, Харим, Баана. Калган элдер ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, дарбазачылар, ырчылар, нетиндер, бөтөн жерлик элдерден бөлүнүп, Кудайдын мыйзамына киргендер, алардын аялдары, уулдары, кыздары, мыйзамды түшүн алгандардын баары бир туугандарына, алардын атактууларына кошулуп, Кудайдын өзүнүн кулу Муса аркылуу берген мыйзамы боюнча жүрүүгө жана өз Кудай Теңирибиздин осуяттарын сактап, буйруктарын, мыйзамдарын аткарууга, кыздарын бөтөн жерлик элдерге бербөөгө, уулдарына алардын кыздарын алып бербөөгө, бөтөн жерликтер өздөрүнүн сата турган мал мүлкүн ишембиде алып келгенде, ишембиде ыйык күндө алардан эч нерсе албоого, жана 7-жылы ар кандай карыздарын кечип коюуга ант беришип, антты буссак, бизге каргыш дейсиң дешти. Кудайыбыздын үйүнүн керектүүлөрүнө жылына шекелдин 3-төн 1 бөлүгүн берип турууну да өзүбүзгө мыйзам кылып койдук. Алар нан тартууларына, күн сайын коюлуучу нан курмандыктарына, күн сайын чалынуучу бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктарга, ишемби күнү ай жаңырган сайын өткөрүлүүчү майрамда, ар кандай майрамдарда чалынуучу курмандыктарга, ыйык буюмдарга, Ысрайылдын күнөөсү үчүн чалынуучу курмандыктарга, Кудайыбыздын үйүндө өрттөлүүчү баардык нерселерге арналсын. Биз ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, эл мыйзамда жазылгандай, Кудай Теңирибиздин курмандык чалынуучу жайында дайыма от күйүп туруш үчүн, жыл сайын белгиленген убакта жеткирилип туруучу отунду кайсы уруу кайсы убакта Кудайыбыздын үйүнө жеткирип турарын билиш үчүн өкчөмө таш ыргыттык. Жыл сайын Теңирдин үйүнө жерибиздин алгачкы түшүмү менен жемиш бактарыбыздын алгачкы мөмөлөрүнөн жеткирип турууга да милдеттенме алдык. Ошондой эле мыйзамда жазылгандай, Кудайыбыздын үйүнө ыйык кызмат кылуучуларга, Кудайдын үйүндө кызмат кылгандарга тунуулдарыбызды, ири жана майда малыбыздын 1 төлүн жеткирип берүүгө милдеттенме алдык. Бастырылган даныбыздын алгачкы түшүмүн, ар кандай тартууларыбызды, жемиш бактарыбыздын мөмөлөрүн, зайтун майларыбызды, шараптарыбызды ыйык кызмат кылуучуларга, Кудайыбыздын үйүндөгү кампаларга жеткирип беребиз. Лебилерге болсо жерибизден алынган түшүмдүн 1/10 бөлүгүн жеткирип турабыз. Бардык шаарлардан, дыйканчылык кылган бардык жерлерден лебилер түшүмдүн 1/10 бөлүгүн алып турушат. Лебилер 1/10 бөлүктү алып жатканда, Арундун тукумунан чыккан ыйык кызмат кылуучу алардын жанында турат. Лебилер алган ондуктарынын 1/10 бөлүгүн Кудайдын үйүндөгү кампалар үчүн бөлүнгөн бөлмөлөргө жеткиришет. Анткени ал бөлмөлөргө Ысрайыл уулдарындай эле лебилерде тартууга келген дан, шарап, зайтун майларын жеткирип турууга тийиш. Ал жерде ыйык идиштер, кызмат кылган ыйык кызмат кылуучулар, дарбазачылар, ырчылар турат. Ошентип, биз Кудайыбыздын үйүн таштабайбыз.